Саламатсыздарбы, Кабар Лайв программасынын көрүүчүлөрү, биз бүгүнкү эфирде өлкөдөгү эң маанилүү жана эң чоң тармактардын бири болгон билим берүүнүн бүгүнкү абалы жана келечегин талкуулайлы деп турабыз. Бизде конокто билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев. Саламатсызбы? Арыбаңыздар. Каныбек Капашович, мына биздин тусунушубузга макул болуп келип маек куруп берип атканыңызга сизге биринчиден терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз ушул министрлик кызматка келгениңизге 6 айдын жүзү болуп калды. Ошондон бери бул сиз менен алгачкы интервью болуп жатат. Ушул биринчи эле суроону жакшы бир жаңылыктардан баштасакпы деп турам. Себеп дегенде, ушул жаңы окуу жылы Кыргызстанда бир жакшы жаңылыктар менен башталды. Дегенибиз 40ка жакын мектеп, 40тан ашуун мектептин ачылышы менен башталды. Ушул боюнча айта кетсеңиз алгач, бул мектептердин ачылышы менен Кыргызстанда ушул мектеп таңкыстыгын жоюуга канчалык мүмкүнчүлүк болду? Эгерде 2020-жылы Кыргызстанда ошо мектеп салууга капиталдык салымдар 1 миллиард 200 миллион сом болсо, азыр 7 миллиард 700 миллион сом. 7 эсе өстү. Бул президенттин демилгеси, өкмөттүн колдоосу, парламент бюджетти бекитип берген. Ошондо азыр 204 мектеп салынып жатып, 100 ушул 1 декабрга чейин бүтөт да. Анын 42-си, 43-ü бирөө фонддор салган мектеп менен 1 сентябрда өзүнүн эшигин ачып биздин жаш бөбөктөрдү кабыл алды. Андан бөлөк менин билим берүү тармагы бул эбегейсиз чоң тармак, Кыргызстанда эң чоң тармак, социалдык, стратегиялык тармак, көйгөйлүү тармак. Бирок ошол президенттин, өкмөт башчысынын, парламенттин, граждандык коомдун, биздин өнөктөштөрдүн колдоосу менен жылыштар бар. Мисалы үчүн былтыр жалпы республикалык тестилөөнүн орточо баллы 119 болсо, быйыл 121 балл болду, 2 балга көтөрдүк. Эмдиги жылы 3 балга көтөрөлдү деп атабыз. Экинчиден былтыр ошол 110 балдан төмөн алгандар жалпы тестилөөгө катышкан 57% болчу да. Быйыл алар 16%га төмөндөдү. Башкача айтканда 16% окуучулар өзлөрүнүн окуу жөндөмдүүлүгүн жакшыртты да. Бул биринчи параметр. Экинчи, былтыр Кыргызстан боюнча 700 компьютер таркатылып берилген экен. Быйыл 28 000 компьютер мектептерге жетти. 40 эсе көп. Анын 25 000 дүйнөлүк банк, 3 000 ошол биздин сандар иптештер министрлиги жана биздин министрлик менен биргелешип. Үчүнчү жагдай, окуу китептери Кыргызстанда өтө тартыш. Бул эгемен өлкө болгондон бери келаткан көйгөй. Былтыр 123 000 нускада китеп басылган. Быйыл 1 278 000 нуска. Дээрлик 10 эсе көп. Мурда жеке менчик компаниялар баскан эле. Азыр президенттин указына ылайык учкун мамлекеттик асыят коом басып атат. Мына декабрга чейин биздин окуучулар буюрса 1 278 000 окуу китептерин алышат. Төртүнчү жагдай, бизде көптөн бери мектептерде мебель жаңыртылып элек болчу. Мектептик мебель. Азыр өкмөт ушул жумада техникалык стандарттарын бекитсе, 1,5-2 айда биз 67 миллион сомго Кыргызстандын мектептерине жаңы мебель класстарды, окуу класстарына мебелдер жеткизип бере алабыз да. Андан бөлөк билесиздер, Бириккен Улуттар уюмунун атайын туруктуу өнүгүү максаттары деген индикатор бар. Ошол 17 индикатордун 4-ө билим берүүгө түздөн-түз тиешелүү. Орто Азияда Кыргызстан лидер болуп, 166 өлкөдөн 45-чи орунга жетти да. Башкача айтканда, ошо мугалимдердин айлыгынын 2 эсе көбөйтүлгөндүгү, мектептин директорлори менен анын орун басардын айлыгынын 50%га көбөйтүлгөндүгү, мектепти салууга, инфраструктурасын жакшыртууга болуп жаткан аракеттер текке кеткен жок. Биздин окуучулар, мугалимдер окуучулардын көрсөткүчтөрүн жакшыртуу боюнча көп аракеттерди көрсөтүп, былтыр 87 адам алтын сертификат алса, быйыл 167 алды. Бул да бир көрсөткүч, 2 эсе көбөйдү. Эмдиги жылы айтабыз, биз 300дөн ашырышыбыз керек деп. Бул да көрсөткүчтөрдүн бирөө. Тилекке каршы эң артта калганда региондор, райондор бар. Алардын ар бирөө менен биз анализ кылып, 18ге жакын райондук, шаардык элге билим берүү башчылары бошоду. 100дөгөн мектептин директорлори кызматы менен кош айтышууга туура келди. Себеби билим берүү бул өзгөчө тармак. Эгерде мектептин көрсөткүчтөрү 3 жыл бою төмөн келип атса, 4-жылга мектептин директорун кармап берүү жагы эч керек да. Кайсы мектептер 3 жыл бою жогорулап атса, биз аларга министрликтин тиешелүү
анда грамоталарын, мыкты төш белгисин берип, мамлекеттик сыйлыктар көрсөтүп атабыз. Ошон үчүн билим берүү тармагы да көйгөй көп, бирок анча-мынча өсүп, өркүндөө жолунда деп айта алабыз да. Мына жыл аягына чейин 200дөн ашык мектеп бүтөт. 204 кийинки жылга. Быйыл азыр 43 берилди. 43тү кошо эсептегенде 100 мектеп пайдаланууга берилет. Анан ошону менен өлкө боюнча мектеп таңкыстыгы толугу менен жоюлат дегенге кепилдик жок. Мындай да. Мен да бир учурда президенттик аппаратта иштегем. 94-96 жылдары. Ошондо 1-класска 26 000 бала барчы. 26 000. Азыр Кудайга шүгүр быйыл 168 000 бала бар. 8 эсе көп. Кудайга шүгүр биздин балдар өсүп атат. Жакынкы 30 жылга чейин дагы ушинтип өсүп отурат да. Биздин экономикалык мүмкүнчүлүктөр аны кууп жеткенге толук мүмкүн эмес. Азыр эле Бишкекте 50 мектеп, Чүйдө 36 мектеп курушубуз керек да. Ошон үчүн азыр өкмөт бөлөкчө чараларга барып, мектепке жерди таап берип, жеке менчикке салаңа рұқсат беришибиз керек да. Ал жагынан да жакында министрлик комитетинин төрагасы Акылбек Өсөнбешовке сунуштарды киргизип атабыз да. Бул көйгөй тилекке каршы, бул өтө масштабтуу көйгөй. Бүгүн эртең чечүүгө биздин бюджеттин чама-чаркы азыраак. Ошон үчүн эл аралык фонддорду, жеке менчикти, бизнести азыр мектепке чейинки билим берүү, наристе билим берүүгө тиги жеңилдетилген кредит берүү боюнча өкмөттүн чаралары көрүнүп атат. Ошону ишке ашыруу боюнча биз атайын иш-чара уюштуруп атабыз. Китептерин басып чыгаруу боюнча статистиканы айтып кеттиңиз, салыштырмалуу бир нече эсе көп экен быйыл. Анан бирок ошол эле учурда баягы толугу менен китептерди, мектептерди толугу менен китеп менен камсыздоо үчүн негизи канча каражат керек болуп атат? Бул жолу бизде ошо 1 500 000 окуучубуз бар да. Эгерде орточо 8-10 китепти эсептесек 15 миллион китеп. Учкун бир китепти 280-350 сомдон басып атат. Ошондо 5 миллиарддан ашык сом керек да. Бирок ал китеп 3 жылдан эле программасы өзгөрүп атпайбы? Ар бир 2-3 жылда мамлекет 5 миллиард сом бере албайт. Биз азыр күнүмдүк ремонтко 34 миллион сом иштеп атабыз. Күнүмдүк ремонтко. 5 миллиардты кайдан табабыз? Биз калпайтпашыбыз керек. Анан эң масштабтуу чечүүнүн жолу биз маалыматтык билим берүү платформасына түшүбүз керек. Бишкекте 30 мектеп өттү. 24 000 саат сабагы бар. Кыргыз тили, кыргыз адабиятын өздөштүрөт элек да. Ошондо бүт мугалимдерде, бүт окуучуларда чөнтөк телефонунда бүт сабакка керектүү эмне керек болсо ошонун баары бар да. Ал чечүүгө бизге да бир 2 жыл керек го. Биз ошо эл аралык донорлордон азыр грант издеп атабыз да. Мына ушул жайы бою сиз буга чейин айтып кеттиңиз, региондорду кыдырып, жанагындай мектептерден ушул окуу жылына болгон даярдыгын текшерип жүрдүңүз, мугалимдер менен жеке-жеке жолугуп жүрдүңүз. Анан өзүңүз айткандай баягы билим сапаты төмөн болгон мектеп директорлоруна сөгүш да бердиңиз. Негизи бул ушул кыдыруу менен, алар менен бетме-бет жолугуу менен бир кайсы бир маселени чечкенге мүмкүн болдубу? Билим берүүнүн сапатын, методун өзгөртүү боюнча мына ушул сыяктуу. Мындай да, биз бүт региондорго, бүт мектептерге бирдей мамиле кылабыз. Бирдей айлык беребиз, бирдей компьютер таркатабыз. Бирок көрсөткүчтөр бирдей эмес да. Мисалы үчүн ошол мен 3-4 мектепти айта келсем, Баткендеги гимназия, Ноокаттагы билим кана, Бишкектин жана эбегейсиз шарт түзүлгөн мектептеринен алдаганча кээ бир мектептер бар, орточо көрсөткүчү 182 балл. Бишкекте кээ бир мектептер бар, 52 балл алып калган да. Ошон үчүн биздин да күнөөбүз бардыр. Бирок эң негизги жоопкер мектептин директоруна байланыштуу да. Бир эле айыл суунун буягындагы мектептин директори мектеби такыр бөлөкчө, буягы өзү такыр бөлөкчө да. Демек мектептин лидерин туура тандоо бул ошо билим коомчулугунун, райондук билим берүүнүн жетекчилигинин жана билим берүү министрлигинин түздөн түз милдети да. Сиз буга чейин дагы ушул билим берүүдөгү кайсы бир кесиптерди дагы баягы талабын жогорулатуу үчүн ОРТ-дагы балын, жалпы республикалык тестирлөөнүн балын да жогорулатуу боюнча айтып кеткенсиз. Анын ичине ушул медицина тармагы менен мугалим тармагын киргизип атпыз да. Бул эмне үчүн эки багыт тандалды? Быйыл киргиздик аскерий окуу жайларга. Аяка айлык көбөйгөндөн кийин
офицер болом дегендер көп чыкты, 10 балга көбөйттүк. Эмне үчүн начар окуган окуучудан жакшы врач чыгышы өтө күмөн да. Быйыл медициналык кесипке ээ болом дегендер абдан көп болду. Быйыл 110дон жогору алгандын баары бюджетке, андан жогору алгандар контрактка келишимдик баада. Биз эмдиги жылы медицина окуу жайларга талапты күчөтөбүз. Балким 120 балл жыл сайын жогорулатып турабыз. Педагогикалык окуу жайларга кантип начар окуган бала жакшы мугалим боло алат да. Аларга да 5 балл көбөйтүп, жыл сайын ошону жалпы орточо балды көтөрүп жүрүп отурушубуз керек. Анан кийин мугалим болом, врач болом деген бул улуттун ден соолугу жана руханий интеллектуалдык коопсуздугу да аны да көбөйтүп турабыз да. Биз аны жакында 19-ында коллегияда карайбыз, ошо коллегиянын чечими менен өкмөткө сунуш кылабыз дагы ар бир район боюнча бекитебиз. Ким кайсы район канча бал алыш керек, бал албаса эмне болот? Экинчи, канча алтын сертификат алыш керек, албаса эмне болот? Үчүнчү, пизага даярдык көрүш керек. Төртүнчү, мектепке чейинки балдардын санын камтуу боюнча 5%дан 15%га чейин жогорулатып турбасак, биз бөбөктөрдүн көпчүлүгү азыр 74% дээрлик бала бакчага бара албайт. Бул да чоң көйгөй. Мына бул жылы ушул билим берүү тармагында дагы бир бурулуш, бул мектеп директорлорун сынак менен тандоо болду. Бирок ошол эле учурда сынактан мурдагы эле директорлордун көбү өтүптөр деп айтып атышат. Мунун жыйынтыгын сиз кандай көрүп атасыз? Эки багыттуу, эми бул өкмөттүн чечими, биз комментарий бере албайбыз, аны каршыбыз керек. Болочок директор болом дегендерди окутушубуз керек. Тол аймактардагы мектептерге компьютерлер жетишпейт дейт. Арстан Баб Айыл өкмөтүнө караштуу Тел Белтерек орто мектебине компьютер бериңиз деп Сезимай Замирбек кызы. Биз жазып алдык. Биякта менин жардамчым жазып атат. Бир айдын ичинде жеткизип беребиз. Мен биринчи жолу угуп атам, Кыргызстанда биз дээрлик интернетке кошууну жана компьютерлештирүүнү чечтик деп ойлогонбуз. Тилекке каршы биз билбегенде мектептер бар экен. Анан дагы бир жарандан суроо түшүп атат. 4 балам мектепте окуйт дейт, ар бирине жок дегенде 5-6 китеп сатып бергенге туура келип жатат. Ушул сатылып жаткан китептер базарда эмес, мектептерден алсак кандай болот эле дейт. Ошол багытта жана учкун концертине берип иреттештиргенибизге 2 ай болду. Учкун концертини жаңы полиграфиялык машина алып башталган 2 ай болду. Күнүнө 10 миңден базып атат. Азыр биринчи китептерди алдык 136 миңде. Бирок тилекке каршы өкүнүчтүү баарына жетиши албай атабыз да. Ошон үчүн түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Ошол биз буга чейин ар кайсы жеке менчик типография ар кандай жакта баса берген, ар кандай баа болгон. Бирок алар да кандайдыр бир деңгээлде маселени чечкен да. Азыр биз жаңыдан тартипке иреттештирип келип атабыз. Себеби 2 жылдан кийин кандай китеп чыгарын сапатын да карап атабыз. Тилекке каршы азыркы чыгып аткандар бул 1 жыл мурун даярдалган китептердин мазмуну. Программалар тез өзгөрүп атпайбы? Азыр мына жаңы закон чыкты. Жаңы программа, жаңы стандартты кабыл алабыз. Демек, жаңы окуу китебин жазууга туура келет. Дагы бир суроо келиптир. Каныбек Апашевич, сиздин конкреттүү пикириңиз дейт. Ошо алтын сертификат алган жогорку республикалык тестирөөдөн эң жогорку балл алган бала мекен жөнүндө же өзүнүн ата энеси жөнүндө эркин өз алдынча 5 мүнөттө сүйлөп бере алабы? Мен ойлойм, сүйлөп бере албайт. Бул тестирөө акыркы 11 класста жалаң эле тестке даярдануу жылы болуп окуучулар майып болуп жатат. Менимче бул жанагы тестирөөнүн жыйынтыгы жыйырты болуп. Сүйлөп бере алат. Биз алар сүйлөткөнбүз. Президент алтын тамга бергенде баары лидерлер кандайдыр субъективдүү көз караш болушу мүмкүн эмес. Алар жеке адам менен кездешпейт. Интернетте, онлайн режимде кайсы окуучуну ким сурап атканын билбейт. Болгону бир нерсе суроо негиздүү, орусча суроолор так болуп, кыргызча суроолордо кичине түшүнбөчүлүктөр бар экен. Ошону жоюу максатында мен өзүм кийлигишип, ушул жума күнү атайын топ 12 кишиден турган, ошон үчүн да жана тестирлөө борборунун жетекчилиги, методист мугалимдер болуп көлгө жөнөп атабыз. Ар бир суроону баары бир ОРТга, кыргызча айтканда, жалпы тесттерге бала окуп даярданып алат. Даярданып жакшы бала алат. Көбүчү метод ОРТ деген бир нерсени чечти да, фундаменталдуу. ОРТга чейин 2 алганы, 3 алганы, 5 алганы баары эле вузга өтөм деп ректорлорго, вуздун жетекчилерине акчасын көтөрүп алып жүрчү да. Азыр эч ким антпайт. Быйыл биз
бала бакчага электрондук кезекте чечтик. Бир мындай эме болгон жок. Экинчи, биринчи класска электрондук, үчүнчү вуздарга кабыл алуу электрондук кабыл алды. Үйүндө отуруп эле вуздун эшигинин алдында күн ысыкта күтпөй окууга контрактка дагы бюджетке да өтсө болот. Демек электрондук доор биздеги ошол жогорку окуу жайында абитуриент болуп өтүүдөгү коррупцияны түп тамырынан жок кылды. Албетте ОРТнын системасынын суроолорун дагы өздөштүрүшүбүз керек. Булардын пайда болгонуна 10 жылдан ашып кетти да. Окуу программалары, технологиялар өздөштүрүлүп атат. Биз дагы жаңылайбыз, 30%. Бирок жерлерде ошол ОРТга даярдай турган борборлор бар жерде көрсөткүчтөр жакшы. Анан дагы бир суроо, мына ушул президенттин жарлыгы менен мектептерде акча чогултуу токтотулган болчу. Бүгүнкү күндө ушул жарлык кандай иштеп атат жана көмүскөдө акча чогултуу деген маселе жокпу? Бул указ чыккандан биз аткарышыбыз керек. Мурун эсептеп келгенде ошол биз указга даярдык көрүүдө чакан мектептерде 20 миң, орточо мектептерде 40 миң, шаардын мектептеринде 100 миң болчу. Бул жолу 1,5 миллиард сом кетет экен. Азыр эсептеп көргөндө 34 миллион 300 миң ай сайын кетет экен. Азыр финанс министрлигине табышталган булактарын издеп атат. Андан бөлек да 4-5 багыты бар. Бишкек шаары менен Ош шаары өзүнүн бюджетинен чечет. Ар бир областта, көп областтарда өнүктүрүү фондусу бар. Алар үчүн бул чоң деле каражат эмес. Үчүнчү, кээ бир мектептерде өзлөрүнүн көмөкчү чарбалары бар. Төртүнчү, келечекте биз бүтүрүүчүлөр ассоциациясын түзүп, ошолордун ыктыярдуу түрдөгү мектепке берген кошумча каражатынан да чечсек болот. Бешинчи, жергиликтүү эл, коомчулук, бизнес ассоциацияларды биз мектеп менен иштешүүгө чакырабыз. Жалгыз мамлекеттик бюджет мектептин көйгөйүн 100% чечип бере албайт. Анан дагы бир маселе, мына кечээ бир резонанстуу окуя болуп кетти. Депутат Эрлан Көкуловдун сиздин иш бөлмөңүзгө келиши боюнча ушул жагдай боюнча сиз кандай комментарий бересиз? Себеп дегенде депутат Эрлан Көкулов азыр баягы кабыл алган жок деген жүйөнү айтып атат. Сиздин пикирди кабыл? Мен өзүм депутат. Бирок бир дагычында өзүмөн күчүү, улуу кайсы кызматта болбосун, мындай ирети менен, эрежеси менен, адамгерчиликти сактап, мамлекеттик солидность деп коет го, мамлекеттик кызматтагы парасаттуулукту сактап, улуу күчүү дегенди сактап барам. Буга чейин да баргам да. Биз ошол учкун менен биринчи траншты бүтүрдүк да. Экинчи кайсы китептерди басат, ошонун иретин, мөөнөтүн, акчасын сүйлөшүп атканда түз кирип келди. Менен бир депутаттын кылык жорун комментарий берген туура эмес болуп калат. Өзү келип, өзү тартып, өзү жазды, анан өзү элден жооп алды. Биз мамлекеттик кызматтагы адамдар бүт аракетибизде үлгү болушубуз керек деп ойлойм да. Бирок бул да жаш жигит, балким өзүнө да бир өзү баа берип көрөт го деп үмүттөмүн. Эми кезекти бала бакчаларга берели. Азыр республика боюнча бала бакчалардын саны жана алардын жетишсиздиги кандай болуп атат? Өтө жетишсиз. 10 жылда биз 11% көтөрө алдык. Быйыл 2% көтөрө алдык. Бирок Бишкек шаары 40% чыгарды. Жанагы акселератор өкмөттүк программа жакшы жардам берди. 3 багытта биринчи ошол бала бакча ачыш үчүн мурун көптөгөн бөгөт документтер болчу, азыр анын баары жокко чыкты. Болгону өрт коопсуздугу кызматына жана санэпидстанцияга маалымдоо иретинде эле ар бир жеке менчик ээси бала бакча ачылат. Бизде 74% балдарыбыз бала бакчага барбайт. Бул эң чоң көйгөй да. Буга биз ар кайсы фонддорду, донорлорду, анан жеке менчик ишкерлерди тартабыз. Бала бакча ачуу бул азыркы күндөгү эң чоң биздин озуйпабыз. Эгерде 5 жаштан кийин 7 жашка чейинки бала бакчага барбай калса, барган бала менен айырмасы асман менен жердей. Эске тутуу жөндөмдүүлүгү жана белгилерди 3-4 эсе. Дүйнөлүк эксперттер айтып атат, бала бакчага барганга чейинки 1 сом берсек, ал мамлекетке кийин 16 сом пайда берет экен да. Эффект ушундай болот экен да. Ошон үчүн биз азыр кайрылдык өкмөткө мамлекеттик бош имараттарды бала бакчага айлантуу, жанагы административдик территориялык реформада бошогон имараттарды
бала бакчага айлантуу, жерлерде жаңы мыйзамга ылайык мындай бала бакчалардын жаңа жерлерде тамак ашынын акчасын ата энеси төлөйт, үйүндө анстер алып берип атпайбы. А балдарды ойнотуп окутканды бала бакча жетекчилиги, муниципалдык бийлик өз мойнуна алыш керек. Ушул биз коллеганын чечими менен тапшырма колдоп атабыз. Эң алыскы айылдарда жок дегенде 5%, Ош Бишкек шаарында жок дегенде 10%, 15%га жогорулатып турушубуз керек. Бул милдеттенме болуш керек. Бизге жарандардан дагы бир суроо келип түшүптүр. Бул жанагы мектептеги китеп окутулуп аткан китептердин программасы эмне үчүн бирдей авторлор чыгарса болбойт беле деген суроо экен. Биз 3-4 китепти рекомендация кылып, анан апробацияда коебуз. Бул 300 мектепте карап көрөбүз. Анан кайсынысы көп муктаждык болсо ошону чыгарабыз да. Биякта дагы жаңы закондун негизинде альтернатива көбүрөөк болуш керек. Монополия кылып бир эле мугалимдин же методисттин, автордун китебин окугула дебей, мугалимдер тандаш керек. 3-4 вариант болуш керек да. Мына ушул мектептеги билим сапаты боюнча дагы суроо бергим келип атат. Мугалимдерди окутуу боюнча программалардын жаңы методдор иштелип чыктыбы? Буга чейин иштелип чыккан. Бир цифраны сизге айтып коеюн деп атам. Бизге адатта 14 гана процент мугалимдер кайра даярдоо курсунан өтчү. 14 гана процент. Быйыл 50% өтөт. 41 миң ар бир экинчи мугалим кайра даярдоо курсунан өтөт. Себеби андан бери методика, технология баары өзгөрдү. Биздин окуучулар кээде интернетте санарип билим берүүнү бизден жакшы билет да. Мен айтып атам, артта калган райондор, көрсөткүчтөрү төмөн областтар 100% өтүш керек. 3 жылда бир өтүп турбаса, биз доордон артта калып калабыз. 5 күндүк, 10 күндүк курстардан өтүү эң негизгиси бул санарипти билүү, санарип билим берүү. Мониторингди кайсы убактарда жүргүзүп турасыздар? 1 жылда бир жүргүзөсүздөрбү же 2 жылда бир жүргүзөсүздөр мектептердин ошол билим сапаты боюнча? Биз тике негизинен жана ОРТнын жыйынтыгы менен билебиз. Андан башка баалоо биздин системабыз бар, ошондон билебиз эки жактан. Мына ушул билим берүү тармагына келгенден бери, эми бул тармакты сиз абдан жакшы билесиз. Жетекчи катары ушул билим берүү тармагындагы сапатты системалуу түрдө өзгөртүү боюнча сизде алдыда кандай пландар бар? Кандай биз өзгөрүштөрдү, жетишкендиктерди күтө алабыз? Негизи мыйзам кабыл алып берди, ошого баарына рахмат. Ошол мыйзам бизге прогрессивдүү мыйзам, ошону ишке ашыруу. Азыр 70ге жакын токтомдорду даярдашыбыз керек, 10га жакын мыйзам долбоорун. Ал үчүн 1,5-2 жыл керек. Ошонун толук кандуу ишке ашып баштаса, Кыргызстандагы системалуу өзгөртүүлөр тап келет. Азыр сиз экөөбүз негизинен мектеп көйгөйүн айттык, андан башка профессионалдык техникалык лицейлер бар, 100дөн ашык. Алар тез билим берип, тез адистикти үйрөнтүп, аны кечээ эле Германия менен сүйлөштүк. Пилоттук долбоор даярдап, алар 5000ге чейин биздин айдоочуларды ишке алганга даярдап. ВУЗ системасында бизде эки эле жогорку окуу жайынын бюджети миллиард сомдон ашчы. Азыр мына 6 айдын ичинде 5 ошондой миллиард сомдон ашык. Бюджет сечилмейин, жогорку окуу жайында калган маселе да чечилбейт. Инфраструктура, мугалимдердин айлыгы, илимий лаборатория сыяктуу. Азыр 1-сентябрга карата мага айтышты, 5 университеттин бюджети 1 миллиарддан ашты. Бул да жакшы көрсөткүч. Андан башка азыр эртең кол коебуз. Эл аралык Скопс илимий метрикалык журнал менен Кыргызстан жаш окумуштуулары иштеп баштайт түздөн түз. Биз буга чейин жылына 200 эле статья чыгара алчубуз. Азыр максат жок деген 1000ге чыгарышыбыз керек да. Ошондо биздин илимий потенциалыбыздын жогорку барометр ошол болот да. Жогорку окуу жайларга айрымдарына ушул өзгөчө статус берүү боюнча дагы бир маселе көтөрүлдү. Ушул боюнча комментарий. Бул мага чейинки президент указы менен берилген, азыр мыйзам чыкты. 5 ал мамлекеттин коопсуздугуна, стратегиясына байланыштуу жогорку окуу жайга атайын улуттук деген статус бердик. Негизинен биз аларга кошумча акча берген жокпуз. Биз аларга финансылык, чарбалык, менеджменттик, программалык автономия бердик. И талаптар жогору болот аларга. Каныбек Абашевич, бизге берилген убакыттагы соңуна келип баратат. Ошол себептен сизге жыйынтыктоочу сөз берели. Ушул билим берүү тармагында баягы айта турган сөзүңүз болсо, ушул эфир аркылуу айтып атсаңыз болот. Урматтуу мугалимдер, жаңы окуу жыл башталды.
Мен силерге жигердүүлүктү каалайм. Акыркы Бишкек шаарындагы мектептин директорлору менен болгон 3 окуя бизди абдан өкүнүчтүү абалга калтырды. Мен сиздерге андай окуяны кайталабаса экен деп ишенем. Бизге коом, окуучулар, ата-энелер, мамлекет арткан ишенем мең чоң. Биз ошол ишенемиз. Каныбек Капашевич, бүгүнкү биздин эфирге келип, маек куруп, ушу билим берүү тармагындагы жасалып аткан иштер, алдындагы пландар боюнча маек куруп атканыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, bizde бүгүн конокто билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев болду. Биз бүгүнкү эфирде ушул билим берүү тармагынын бүгүнү жана эртеңин сөз кылдык. Ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.